Çok. Tartıp gitmеңizse мен ыйлап кетпедим. Эквалансты колуңузду кармаңыз келеңиз болмуш. Давай, машина келди. Жүрө, монда чыгып алалы. Монда жолго турбагыла, ары бери машина өтөт. Жолтоо болбойлу. Ачсаң плакатын. Жок экен азыр. Жо, жазбай эле коңуз, айтып бериңиз. Эмеңиз айтыңыз, үнүңүз катуу чыгарып. Так, эмне болду десе, эметип баштай бериңиз. Силер бияка жанына туктуруп алат. Мен Жумабаева Майрамкүл, ушу белгилүү Акын Барчымбек Бугубаевдин келинчеги болом. Жолдошум ошо каттуу болуп барганда 2007-жылы өзүмдүн үйүмдү сатып, Иманалиева Бактыгүл деген ушул финполициянын мурдагы начальниги Кудабаев Бузурманкул деген киши Феликс Куловдун досу гектарлаган жерлерди алган Дордойдо Элгерки Нарбото базары. Ошол жерлерди бир жерди 5-6 кишиге сатып, азыр ошо менин өмүрүмө коркунуч туудуруп, кичинекей ушу балама 2 комнат уулум үй салды эле. Ошол жакта жашап аткан жерибизден жашатпайбыз деп кошуналар менен биригип алып, Иманалиева Бактыгүл Кудабаев Бусурманкулдун аялы канча жолу жерлерди сатты. Бири де ушу чүй ички иштер бөлүмү, Аламидин ички иштер бөлүмү бүт жалаң ушул Иманалиева Бактыгүл менен канекей Кудабаев Бусурманкулга иштейт. Мен ушу финполициянын начальниги сыймык кайрылат элем, Камчы Ташиевке кайрылат элем. Эмне үчүн ушу эски илгерки куйруктар дагы эле жүрүшөт? Бизди монтип эки бала менен тентитип коелу. Азыр биз жашап аткан жерден ар кайсы мастарды жиберип, жашатпайбыз деп мурда дагы ошо кийимдерибизди өрттөдү, үйүбүздү өрттөдү. Азыр ушундай кылып атат. Иманалиева Бактыгүлгө канча адамдар даже соттон чечим чыккан, ошону да аткарбай атат. Урматтуу Садыр Жапаров, ошону аткартып бериңиз бизге. Мен ушу канча жолу кайрылуу жасап атамын. Же жолдошум экөөбүздүн ортобуздагы үйдөн жок, Каражыгачта үйдү 7 жылдан бери соттошуп атам. Же өзүмдүн үйүмдөн жок, ушинтип 2-3 кыз менен тентиреп жүрөм. Шуну чечип бериңиздер. Мен атайын ошого келдим. Иманалиева Бактыгүлдү толтура, көйгөй, толтура. Бактыгүлдү только камаш керек, ошо Кудабаев Бузурманкулду кошуп туруп. Толтура, көйгөй, толтура Кыргызстанда. Көйгөйлөрдү чечпей эле булар үйүп атат да үстүнө эле үйүп атышат. Бир көйгөйгө чечейин, кокуй жардам берейин деп кол сунбайсыңарбы? Кайра Садыр Жапаровдун иши жүрүп кетсин, өкмөттү гүлдөп кетсин деп бир жанталашып жардам бербейсиңер. Жок, кабинеттерге тыгылып алып эле отурасыңар. Кофени ичип, анан кондиционерди иштетип, телефон ойнап, мурдуңарды чукуп коюп эле отурасыңар. Коррупционерлер, уурулар, бүт уурусуңар баарыңар тең. Улам кылтыйып башыңды чыгарып коюп, жооп берчи сен. Мына опер группаны күтүп атабыз, азыр опер группа келет. Биякта сабаптыр бирөөнү, сабаптыр. Зөкүрлөр иштейт экен. Сабайт экен булар кирип алып ичине. Нито сүйлөсөң эле сабайт. Өзүң укугуңду, мыйзамдуу укугуңду айтсаң, сабайт экен булар. Фашисттер.